Энергетика ар бир үйдүн жарыгы жана жылуулугу. Жалал Абад электр тармактары ишканасы ишенимдүү жеткирүүчү. Түбөлүктүү өнөктөш. Мамлекетибиздин экономикасынын өзөгү болгон энергетика тармагынын негизги максаты калкыбызды жарык жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздап, ишканаларга электр энергиясын жетиштүү көлөмдө туруктуу берүү жана өлкөнүн энергетикалык потенциалын колдонуп, ири долбоорлорду ишке ашыруу. Электр энергиясыз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Уюлдук телефон, компьютер жана бардык үй тиричилигинде колдоно турган электр приборлору керексиз буюмдарга айланат. Электр энергиясыз күнүмдүк иштер жасалбай, тамак-аш даярдалбай, байланыш үзүлөт. Жалпы абоненттерди үзгүлтүксүз жарык менен камсыздоо энергетиктердин талыкпаган эмгегин талап кылат. Электр энергиясынын туруктуу иштеп турушу энергетиктердин күндүн аптабына, кыштын ызгаарына карабай күжүрмөн эмгек өтөөсүнө байланыштуу. Күн менен түн энергетиктер үчүн кадимкидей көрүнүш. Кызматкерлер үчүн жумуштун татаалдыгынан, кооптуулугунан дагы маанилүү нерсе бар. Ал жалпы керектөөчүлөрдүн үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыздалышы. Кышында энергетиктер 2 эсе ыкчам иш алып барат. Жылдын эң кыска күнүнө жана эң узун түнүнө туш келген 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Бул күн бир эле энергетиктердин эмес, ар бир кыргызстандыктын майрамы. Анткени ар бир үй жарык жана жылуу болушу абзел. Дүйнө жүзүн электр кубатсыз элестетүү мүмкүн эмес. Жашоо турмушубуздун кайсы гана жагын алба, бүт баары ага түздөн түз байланышкан. Кайсы гана өлкөнү албайлы, энергетика тармагы экономиканы көтөрүүнүн, аны туруктуу өнүктүрүүнүн өзөгүнө айланган убак. Жалал Абад электр тармактары ишканасы жалпы кесиптештерди жана керектөөчүлөрдү майрамы менен куттуктайт.